Assalamu alaikum туугандар, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 25 декабрь 2025 жыл. Бүгүнкү видео эмне тууралуу болмокчу? Бүгүнкү видео күнүмдүк чыгаша. Таксилер күнүгө канча чыгаша кылат? Ошолорду по факту болгондой көргөзүп чагылдырып берем. Ошону эле айына канча болот, жылына канча болот, чогуу эсептеп көрөбүз. Андыктан чогуу болуңуздар, кеттик анда эмесе. Боюнча комфорт плюс ушул көбүнчө азыр таксиде саната, ошол санатаны бул жерде тагыраак болуш үчүн ар биринин аталыштарын жазып алдык. Бир катар көргөзүп кетейин. Ушул машинага бир жылда канча чыгаша вложение болду, эмнелерге чыгаша кетти. Ошолордун баарын болгондой чагылдырып көргөзүп берем туугандар. Бул жерде аталыштары, мисалы бизги мелочтай сезилгени менен биринчи эле мойкага расход кетет. Ремонт, тамагаш, бензин, газ, мотор, коробка, мотор майы, коробка майы, анан баллон, кышкы, зимний, жайкы, анан запчасть, страховка, лицензия, салык, комиссия, программа, анан парк, таксопарктын комиссиясы, анан машинага аксессуар алгандар. Чогуу эсептеп көрөбүз. Анда эмесе биринчи эле мойкадан баштайбыз туугандар. Анан туугандар, мойкага ким канча сом кетирет? Мен жеке 100 сомго жуам. 100 сомго жакшы жууп аламчы. Само мойкадан 100 сомго черезден. Бир күн жууп, бир күн жуубай, ошону таза жүрөт. Кээде күндө жуушка туура келип калат. Булардын эле орточо чыгашасын чыгарып көрөбүз. Орточо расходун. Мынакей достор, мойкага келдик. Поликтерин жайып туруп эле. Биринчи пенадан чачабыз. Пенадан чачып, пена чачылды, пена биринчи. Эми бир аз күтүп туруп, щетка менен дөңгөлөктөрүнү сүрүп, андан кийин чайкап коебуз. Пена 40 сомго чачылды. Машинаны сомго пена. Достор, мынакей азыр машинаны мойкадан чыгардык. Эми жумушту баштайбыз. Дальше улантабыз. Ушу машинаны жуугандан кийин мен өзүм жуунуп чыккандай сезим болот. Силерде да ошондой сезим болобу? Машина кирлесе өзүм кирлегендей эле боло берем. Анда эмесе көрөлү туугандар. Мына биринчи 40 сомго пена чачтык, андан 60 сомго сууга чайкап чыктык. Плюс бекер көпчүлүк жерде. Мен мойканы могул жерде бир күн деп жазып коем. Бир күнгө 100 сом. 100 сом. Мойканы сразу эле чыгап салгайлы. Бир айлык эмесин канча чыгат? Бир күндө 100 сом, бир жумада 3 күн жууса 300 сом. Бир жумада 300. Так, бир жумада 300 сом мойкага, бир жумада 300 сом мойкага кетти. Ошондо бир айда 4 көйтөбүз 300 сом, бир айда 1200 сом мойкага кетет. 1200 сом мойка. Плюс мойка бүттү, дальше улантабыз. Анан обедти да чакырып, обедке 330 сом кетти. Ондар бул жактан лицензия алдым. Мындай. Атайын таксиге лицензия алуу керек деп бүгүн лицензия алдым. Буга канча сом кетти? Үстүртөн гана айта кетейин. Мындай калькулятор менен 2500 сом страховкага кетет. Анан 550 сом пассажирга полис. Адам ташаган болот деген маанидеги полис. Андан кийин техосмотр 850 сом. 3900. Жалпы майда чүйдө дагы кагаздар менен 5000дей кетип калды. Бул жакка жазып коем азыр. Страховканы 2,5 сом. Плюс пассажирга, жүргүнчүгө 550 сомдук полис. Ошо лицензияга жалпы
Техас моторду кошкондо 850. Жалпы орточо эсеп менен 1 жылга лицензия страховка ичинде 5000 сом. Лицензия алгандар ким канча кетирди комментарийга жазып коюңуздар. Мен орточо эсеп менен гана чыгардым, 5000дей кетти. Анан бул тууралуу любой эле таксопарттан сурасаңыздар маалымат берет. Кандай документтер керек? Бир 10 чактыдай кагаз документтер керек болду. Дальше жумушту улантабыз. Туугандар, азыр саат 20:16 болду. Ушу менен дагы бир катар көргөзүп кетейин. Азыр кечки тамакта иштик. Ужин буса көтөрүлүп эле ача эмес эле. Бир самса, бир лепешка, как обычно. 160 сом. Могу услугасы менен чогуу. Бул эми орточо эсеп менен жалпылай чыгарып көрөбүз. Ужинге 200 сомдун тегерегинде болот эле, дайыма 200 сом деп жазып коерам бул жакка, көбүнчө 200 сом болот эле. Обедке 330, ужинге 200 сом. Эртең менен үйдөн эле чай ичип алганга, бул эртең мененкини кошкон жокмун. Ошондо экөө бир күндө 530-550, орточо эсеп менен 550. Бул бир күндө. Эми буну дагы бир жуманыкын чыгарып коелу. 550 көйтүү 6га. 550 көйтүү 6 барабар 6 күндө 3300 сом. Неге 6 күн? Анткени 6 бир иштегенде бир күн үйдө эле чай ичкенге туура келип калат. 3300. Эми 3300'ü көйтүү 4 күн. Көйтүү 4 жума. 13200. 13200. Bir ayda тамак ашка 13200. Көчөдө ичкен тамак ашка 13200 орточо эсеп менен. Туугандар, bundan көбүрөөк да чыгып калышы мүмкүн. Bundan азыраак да чыгып калышы мүмкүн. Бул средний мындай чыгарган баада. Сиздерге кандай чыгат? Өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр. Эми туугандар, андан кийинки коробкага канча айда куюлуп турат? Коробканын майы. Мен машинаны алганда бир алмаштырдым. 6000 сомго. Андан кийин 5 айдан кийин кайра алмаштырдым. 5000 сомго. Бул 40 000 пробегке жазып берди. Эми коробканын майыны бул жака кошуп коелу. Коробка май 6000. Биринчиси 6000 алмаштырылган. Кошулган 5000. Ошондо бир жылда коробканы 2 жолу алмаштырдым. Коробканын майын 2 жолу алмаштырганда 11000 сом. 11000 сом коробканын майы бүттү. Андан кийин достор, мотордун майы баарыбызга белгилүү болгондой эле, пробег келгенде сөзсүз алмаштырып билебиз. Ошону канча масланын эмесе сапатына жараша жазып берет, 7000-6000 пробег. Мен көбүнчө Shell масладан куям, 7000 пробег жазып берет, бирок каждый 6000 пробегти алмаштырам. Бул получается ошондо 1,5 айда алмаштырышка туура келип калат. Айдаганга жараша ошо 1,5 айга жетип атат. 11-12 саат иштегенде. Ошондо 11 ай, бир жылда мен 11 ай иштейм. Болжол менен 1 ай эс алганда 11 айга көбөйтөбүз. Ошондо 7-8 ай. 8 ай алмаштырып калат экен. Ол жерде мотор майы 8 ай. Бир алмаштырган 4000. Фильтри менен масляный фильтр, воздушный фильтр, полный комплект 4000 алмаштырып берет. Ар жерде 1000 сом, 500 сом разница болуп калышы мүмкүн. Башка жерлерде
Буну көйтөө 8 ай. 1,5 айдан болгондо көйтүү 8. Мотордун майы 4000 болгондо 1 жылда 8 ай алмаштырганга туура келет. Ошо 8ге 4000 көйтүү 8 ай. 32.000 сом. 1 жылда 32.000. 32.000. Туугандар, саат 21:12 болду. Мен дагы эле жумуштамын. Ошол эле учурда эсептеп жатам. Туугандар, азыр бул жерде айта кетчү нерсе эми комиссия программаны айта кетейин. Айына 20.000ден 25.000ге чейин ошо программа алат. Ошого орточо эсеп менен 21.000 деп жазам бул жакта. 21.000. Ал эми салык сентябрь, октябрдан башталды. Бул 2.000ден 3.000ге чейин болуп атат. Ошо канча көп иштесең, бул жок салык да көбөйөрөт, налог. Буну орточо эсеп менен 2,5 деп жазам. 2.000ден 3.000ге чейин 2,5 деп жазам. 2.500. Бул айына. Анан таксопарк программа менен кошуп берген. Кыргызстанда Дубай таксопарктын өзүнүн услугасы бар. Ошол айына бул деле 2,5-ден 3,5-миңге чейин алат. Орточо эсеп менен буну 3.000 деп жазам. Ошондо булар айына чыгымдар. Айына болгончо көйүтүп көрөбүз 11 айга. Таксопарктыкын көйүтүп көрөбүз. Таксопарктыкы 3.000 көйүтүү 11 ай. 33.000. Ошондо таксопарк 33.000 орточо эсеп менен. Таксопаркка 33.000 чыгаша болот. Салык быйылгы жылдын эсеби менен 2,5 октябрь, ноябрь, декабрь 3 айга 7.500 төлөпмүн. 7.500. Ондар улантуудабыз. Азыр дөңгөлөктүн чеги жанып калып бертеден бери. Ошо менен жүрөм. Бул кышында жел азаят. Ошондуктан желди бир жумада 2 жолу желдетип турган жакшы. Мен 3 жолу каратып желдетип турам. Азыр желдетип кайра улантабыз. Assalamu alaikum. Желдетүүлөр бар. Пакетке берейинби? Ооба, 4 Бирдөө? Эй. Кетели деп атты. Достор, дөңгөлөктөр желденди. Сразу айта кетейин. Кышкы жана жайкы дөңгөлөктөргө канча сомдон жана канча кетет жылына. Мен биринчи кышкы дөңгөлөк алгам 20.000ге. 4 дөңгөлөк 20.000. Работасы менен 21.000 болгон. Сразу койгондо 1000 сомго коюп берген. Ошондо 21.000 плюс 1. Андан кийин 1-2 айдан кийин эле жайкы дөңгөлөк алгам. 18.000. 18.000. Работасы менен 19.000 плюс 1. Ошондо жалпы 21, 19, 40.000 болуп калган дөңгөлөккө 1 жылда. 40.000 сом.
дөңгөлөктүкү 40 000 сом болду. Ошол менен дөңгөлөк бүттү. Азыр газ куюудамын. Газды биротоло айта кетем. Газ куюлуп бүттү. Канча куюлганын көрсөтүп коеюн. Газ чеги жанышы менен 2000 сомго куям дайыма. Азыр буну чогу эсептеп көрөбүз. 2000 сомго чеги жанганда койгондо могу стрелка келет. Заправкадан куйганда ушул стрелкага келет. Ал эми көчөдөгү саткандардан куйганда бир стрелка жетпей калат. Могу бир стрелка жетпей калат. Ошого заправкадан куйган жакшы. Ишеничтүүрөөк. Туугандар, ушу айдоочуларга, таксилерге эң чыгым көп болгон, менде жана башкаларда деле ушундай эле чыгым болушу мүмкүн. Газга көбүрөөк чыгым болот да. Күндө газ, биринчи очередь газ болбосо машинаны айдамай жок дегендей эле. Ошондо мен орточо эсеп менен газга 2000 сомдук газ менен 1,5 күн айдайм да. Ошондо күнүнө минимум 1200 сомдук куям, анан 1600 сомго чейин газ кетет күнүгө. Минимум жок дегенде 1200 сомдон 1600 сомго 10 саат 12 саат иштегенде. Ошондо орточо эсеп менен 1350 деп жазам. 1350 сомдук газ. 6 бир иштегенде 6 күндө көйтөбүз буну. Алты 1350 көйтүү 6 8100 сом. Газга бир жумада 8100 сом кетет орточо эсеп менен. Барабар буну эми 4кө көйтөбүз, бир айга. Көйтүү 4 жума бар да, 32400. 32400. Айына мен ошондо газга болжол менен орточо эсеп менен 32400 сом коротот экем. Чыгаша расход ушул. Эми бул жерде эмнелер калды? Ремонт калды. Анын аксессуарды айта кетейин. Аксессуарды керектүүлөрүн алгандарды гана айта кетейин. Могу панелге койгон накидка деп кеткен 1800 алынган. Полик, Евополик аз бар, Евополик койгон. Бул ыңгайлуу. 2,5 Евополик. Ошондо мобилятор, держатель, аркага да мобилятор бар. Ошол мобилятор, держатель экөө кошулуп 1000 сом. Эми эсептеп көрөбүз. — 1800 кошулган 2500 Евополик, кошулган 1000 сом, держатель менен мобилятор 5300, дагы 300 сом. Могу эшиктин сыртында кара линия сызыктар, ошол 300 сом, 5600. Дагы айтылбай калган нерселер болушу мүмкүн, бирок мындай көзгө көрүнүктүү керектүү нерселер алынгандар ушулар экен. Аксессуарга болжол менен 5500 деп жазып коем. 5500. Бул жерде эми газга бир айда орточо эсеп менен 32400 кетти. Буну көйтөбүз 11 айга. 400 көйтүү 11. Мынакей туугандар, бизге эң керектүү газ болгондуктан бир жылда 356 000 орточо эсеп менен. Бул по факту туугандар, өзүңүздөр деле эсептеп көрүңүздөр. Газга ошончо кетет.
356 миң. Bir жыл таксиде иштеген адамга 6400. Туугандар, ушулардын ичинен эми эң маанилүүсү ремонт. Любой машина техника бузулат, барыбыз билебиз. Эми ремонтту айта кетейин. Ходовой частыдан баштайын. Ходовой часты кагаздын артында. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ушу 5 нерсени жасаттым. 7500 сом бул мастердин акысы. Анын запчасты 7000 сом болду. Запчасты 7000 дегенде, могу запчастын тушунан жасайын. 7000 сом запчаст. Бул жерде ремонт. Мастердин услуга акысы, кызмат акысы 7500 сом. Эми дагы бул ходовой частынан ремонт. Эми мотор тарабынан форсунки, фильтр, дроссельная заслонка деген тетиктерини ошону bir жылда 2 жолу же 1 жолу өзүнүн уга келгенде жасап туруш керек. Ошо комплект 9000 сом, 8000 сом, 10000 сом болот экен. Мен орточо эсеп менен 9000 сом ошо комплект. 9000 сомго комплект жасаттым. Полный. Эми ходой бул ичинде да. Запчасты ичинде 9000 сом. Эми мындан кийин эле да ходойдон эмне жасаттым? Рулевой рейка жасаттым. Запчасты өзүнүн эле рулевой рейканы өзүм жасаган үчүн 6500, анан рулевой наконечникти кошо алмаштырган үчүн 8500. 8500. Эми жалпылай чыгарып көрөбүз. Айтылбаган нерсе калбады деп ойлойм. Эми ушуларды жалпы көйүп көрөбүз. Бүгүнкү расходту биринчи чыгара кетейин. Бүгүнкү расход канча болду? 1350. Так. 1350 газга. Бет 330, ужин 260. Бул жерде 2-3 болуп калыптыр. 260. Бүгүн 1840 сом. Башка адашпасам. Туугандар, бул жерде дээрлик баары жазылды, айтылды. Эми ушуларды саат 23:09 жыйынтыкты чыгара турган болуп калды. Bir күндүктү көрдүк, bir күндө ошондой болду. Орточо эсеп менен эми жалпылай bir айда жана 1 жылда канча чыгым болот? Жыйынтыкты көргөзөйүн. Азыр бул жака кошуп туруп баарыны жыйынтыкты мындай адашып кетпеш үчүн мындай тоголок кылып белгилеп койдум. Булар 1 жылдагы чыгымдар. 1 жылда буларды эми калькуляторго жазып чыктым. Чекеден айтып кетейин. Бул мойкага 1 жылда 13200 кетет экен. Орточо эсеп менен. Андан кийин 25000 бул ремонт. 25000 сом. Кандайча 25000 болду, бир тактап кетейин. Бул жерде мастердин запчасты ичинде эсептелгендер бар булар. Могу 9000 запчасттар ичинде эсептелген. Ошо сервисте барлар. Анан бул жерде отдельный запчаст бар 7000 сомдук. Кийинкини айта кетейин. Тамагашка көчөдөн минимальный жегенде бул орточо эсеп менен 145000 1 жылда. Ал эми ушул жерде эң эле маанилүүсү бензин.
газга 356.400 сом кетти. Ал жерде газ, коробка майы, андан кийин коробканын майы. Bir жылда 2 жолу алмаштырган үчүн биринчисинде 6.000, экинчисинде 5.000, ошондо 11.000. Андан кийин мотор майы 4.000ден айына эмес, каждый 6.000 пробегде 32.400. 32.000. Андан кийинки май, мотор майы айтылды. Дөңгөлөктөр. Кышкы дөңгөлөк, жайкы дөңгөлөк экөө работасы кошулуп 40.000 сом. Анан ал жерде запчасть алынган 7.000 сом, бул кошулду. Анан лицензия менен страховканы экөөнү чогуу эле кылып койдум. Баары экөө чогуу эле 5.000 сом. Анан салык, налоговый имов октябрдан кошулган, айына төлөнүп отуруп декабрдан 7.500 сом болду. Анан аксессуар 5.500. Жана айтылгандай. Туугандар, мондай телефон бир жерге коюлбаган үчүн кыймылдап анча көрүнбөй калгандай болушу мүмкүн. Жалпы жыйынтык ушундай болду. Чисто по факту болгондой адекватный түшүндүргөнгө аракет кылдым. Эми бул жерде чисто чыгым, эми акча колго тийгенден кийинки чыгымдар да булар. Эми бул жерде эмне кошулбай калды? 647.000 аз бир теке кошулбай калды. Аны дагы айта кетейин. Туугандар, бул жерде эми дагы айта турчу нерсе, комиссия Яндекс, анан комиссия Таксопарк. Ошол экөөнү отдельно айтып коеюн. Комиссия Яндекс, комиссия Таксопарк. Комиссия Яндекстики 231.000. Bir жылда орточо эсеп менен. Кошулган Таксопарктыкы 33.000. $264.000. Бул акчалар ошо программанын ичинен өзү алып коет. Колго тийбеген акча десек да болот, мындай айтканда. Буну эми кошобуз 645.000. Ошондой болду эле, 640 бирдемке болду эле. Примерно 900.000, почти 1 миллионго жакын чыгым, расход болот экен. Туугандар, ушун менен бүгүнкү видео аяктады. Достор, мактуу видеону колдон келишинче түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Кимде кандай расход болот, айтылбай калган жерлер толтура болду. Майда чүйдө расходдор, ушу жалпылай ушундай. Мунун менен эч кандай налыгым келбейт. По факту баарыбызда эле ушундай эле расход бар. Жанагы макал чыгаша чыкпаса киреше кирбейт деген именно бизге таксилерге айтылып калган окшойт. Жалпы маалымат ушундай, туугандар. Бардык таксилерде эле ушундай эле расход. Бул жерде дагы ким кандай расход кылат, эмнелер айтылбай калды, жаза кетсеңиздер болот. Мен минимальный расходду эсептедим. Эми өзүмдүн расходумда по факту башкаларды деле ушул эле болушу мүмкүн, ушул эле расход. Мындан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Но бүгүнкү ушул менен видео аяктады. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.